Ай, молодец. Кыргыз балбаны Үзүр Жусупбековдун биринчи күйөрмандары анын үй бүлөсү. Ата-энеси Талас районунун Жонарык айылында жашайт. Чемпиондун апасы Нургүл Абылгазиева уулунун жетишкендиктери менен сыймыктанып бүтпөйт. Анын айтымында чемпион Үзүр Жусупбеков чыдамкайлыгы жана өжөрлүгү менен спортто ийгилик жаратып келатат. Мен эми Үзүрдүн мындай чемпион болот деп ойлогон эмесмин, чындачы. А бирок өзү аябай ишенген алчы. Биринчи чемпион болом деп жүрчү да, Кыргызстан чемпион болом депчи. Ошол болчу анын максаты биринчи. Анан кийин чемпион болгондон кийин ал анан өзүнө ишенди да. Анан Азия чемпиону болом деди. Азиядан кийин Олимпиадага каты дайынданды. Сыймыктанам балама. Күрөшүн эми Кудайдан да бардыгычы, бүт нерсе Кудайдан экен. Бирок ишенем да балама. Сезип турасың да баарынчы. Кыргызстандын көп жолку чемпиону Үзүр Жусупбеков Азия оюндарындагы чемпиону болгонго жетишкен. Белгилей кетсек, спорттун чебери мындан 4 жыл мурун Токио Олимпиадасына да катышкан. Эмгектери эске алынып, бир канча жогорку сыйлыктарга татыган. Ошондой эле Талас облусунун ардактуу атуулуу намына ээ болгон. Бир эмес 2 жогорку окуу жайда жакшы окуп ийгиликтүү аяктаган. Аскерге да кызмат кылууга жетишкен. Небересинин мындай аракетчилигин чоң апасы менен чоң атасы да баалап, ыраазы болуп келишет. Мен эткеш жактары Үзүргө өтө зор. Дайыма тренировка жасайт, намаз окуйт. Өзү боорукерлик жактары абдан жакшы да мындай. Экөөбүз сүйлөшүп отурганда тамаша кылам да, балам ушунчалык тердеп бурда эле жүрөсүң, Кудайым күч кубат берсин. Анан ошону кандайча өзүң ойлойсуң дейм да, сурайм. Кандай деп өзүң ойлойсуң? Ушунун баары менин ата дейт. Мен ушу элимди, жеримди, ушу өзүмдүн сүйгөн кичи мекенимди, ошолордун баарын ойлонуп, намыстанып, намыс үчүн күрөшүп атам дейт. Кагалайым Кудайым күч кубат берип, ишке ашсын деп, Олимпиада чемпиону болсо экен деп бата берген балама. Үзүрдүн күрөшкө болгон кызыгуусуна үй бүлөсү себепчи. Чоң атасы Жапар Жусупбеков да кезинде грек-рим күрөшү менен машыгып, спорттун чебери болгон. Ал эми чоң апасы жана тага журту тараптан да белгилүү балбандар чыккан. Бул бала мен төркүндөр, мен фамилиям Исабекова. Чынарбек Исабеков, Нурбек Исабеков, мен эки агам баласы. Анан каяктан көрүн тичот деш сурап атыр ошол жактан. Тайкелер, өзүнүн тайкелерди бою бийик, чоң балдар. Бул киши мастер спортта. Өзүбүздөн эметпей калса да ушу неберелерибиздин жакшылыктарын күтүп көрөлүк. Үмүт кылам, алда жардам берип, жеңишап келсин каалайын. Кыргыздын желегин көтөрүп келсин, мунагу биздин президентти уят кылбасын. Балдар жеңишап келсин. Мен эле балам эмес бардыгы. Ошону тилейм айнанайын. Үзүр Жусупбеков 5 эркектин улуусу. Анын спорттогу ийгилигин жана үй бүлөдөгү ордун инилери жогору баалайт. Себеби Үзүр өзүнүн жүрүм туруму менен бир туугандарына үлгү. Азыр кечүү инилери аракет кылып, агасындай эр жүрөк балбан болууну самашат. 2008 жылы күрөшкө кызыгуш ушул дос балдар аркылуу үйдөн чакырып кетип, ошо менен дайыштынары кетип, ошол жактан башталганда баардыгы. Байкемдин абдан сыймыктанабыз. Биз негизи 5 бир тууганбыз. Эң улуубуз Үзүр байкем. Ушу Үзүр байкем эми болгондой бир тууганнардын арасында старший болот го, любой момент. Ушул эмес жарашканда эң улуу дагы лидерлик качествобузда бүттүк жагынан мындай бизге наставление берип турат. Чын-чынына келгенде пример ала турган ушул агам бар да. Ошо абдан сыймыктанам. Чын жүрөгүмөн ишенем. Жакшы результат берет дегенчи. Ошо абдан дуа кылып турабыз. Сиздер да дуа кылып туруңуздар. 28 жаштагы Үзүр Жусупбековдун Париж Олимпиадасындагы биринчи беттеши бүгүн күндүзгү саат 3-тө болот. Ал 97 килограмм салмакта литвалык атаандашы менен күрөшкө чыгат. Таластык балбандын ийгилик жаратарына жалпы кыргызстандыктар чоң үмүт артууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.